Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 14-ü. Башкы таш. Ал биздин атабыз. Биз анын балдарыбыз. Көпчүлүк пайдалуу идеялар жөнөкөй жана бул принцип жаңы салтанаттуу арканын негизги ташы болуп калды. Анын астынан биз өтүп, эркиндикке чыктык. Негизги таш арканын эң бийик жеринде, башка бөлүктөрүн бекитип, кармап турган клин сымал кесим. Башкалар бул 1-чи, 2-чи, 4-чү кадамдар, 12-чи кадамга чейин. Кандайдыр бир мааниде 3-чү кадам эң маанилүү жана башка 11 кадамдар ушул 3-чүнүн колдоосу менен гана бар экенин көрүп турабыз. Бирок чындыгында 3-чү кадам 12-нин бири. Ооба, бул башкы таш, бирок пайдубалды жана дубалды түзгөн башка 11сиз арка болбойт. Мен күн сайын 12 кадамды аткарып жатканымда, мен дагы бир эркиндик күнүнө кадам ташташымды салтанат аркасы күтүп жатканын көрүп турам.